Урматтуу мекендештер, кадырлуу форумдун катышуучулары, элдин эрки, биримдиги, жаратма деби жана каалоосу жашоо турмушту жакшы жагына өзгөртүүчү зор күч. Биз бараткан жолубузду тактап, өзгөрүүгө, өнүгүүгө багыт алышыбыз керек. Андыктан көйгөйлөрдөн улам пайда болгон натыйжалар менен күрөшпөстөн, анын чыгыш себептери менен күрөшүбүз керек. Биз азыр оош кыйыштары менен бараткан ааламдашуунун алдуу тагымына батыл кириштик. Кеңешип чече турган маселелер арбын. Алардын ирдүүлөрү, кандай мамлекет курабыз, кайсы жол менен өнүгөбүз, идеологиялык иштерде карманар баалуулуктарыбыз кайсылар али күнчөт так эмес. Ошондон улам да карайлаган там сүзөт болуп, акыркы жылдары шайлоолордун аягы төңкөрүш менен бүтүүдө. Кыргызстанда 6 миллиондон ашыгыраак эл жашаганы менен жер аймагы боюнча 93 өлкөдөн чоң, сабаттуулугу боюнча алдыңкы орундарда турат. Таза суу байлыгы боюнча 140 мамлекеттин алдында турабыз. Жеринде пайдалуу кен байлыктардын дээрлик баары бар. Геосаясий жайгашкан жери утуштуу, климаты катаал эмес, элинин мүнөзү кең пейил, айкөл, ар кандай шартка тез ылайыкташкан таланттуу, эмгекчил, адилеттикти сүйгөн эл. Демек, Кыргызстандын дүйнөдөгү өнүккөн, бакубат өлкөнүн бири болууга негиз шарттар жетиштүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан эли элемес бүткүл дүйнө эли экономикалык жана руханий кризиске кабылды. Doğru özgürlük, murdan dönmüş bağlılıklar kıyrap, adamzat sivilizasiyası avaldan çıkуунун жаңы жолдорун издөөдө. Açık liberalдык коом аталышындагы жашоо үлгүсү дүйнө коомчулугу тарабынан сынга калынды. Адам баласы жаратылыш байлыктарына материалдык кызыкчылык үчүн керектөөчүлүк көз караштан гана мамиле жасагандыктан табияттын улуу шайкештиги бузулуп, өз дугунан чыгып, экономикалык кризиске, экологиялык көйгөйлөр менен климаттык өзгөрүүлөр кошулуп, жаратылыш кырсыктары оору сыркоо көбөйүүдө. Андыктан бабалардын жолун жолдоп, табигый мыйзамдардан алыстабай, руханий экономикалык тең салмактуу өнүгүү усулун карманышыбыз оң. Учурда Кыргыз Республикасынын коомдук саясий, социалдык, экономикалык өнүгүүсүн заманбап ыраатка салууда эң аввал руханий кайра жаралуунун мааниси зор. Кыргыз Республикасынын эли ынтымак биримдикке келип, бирдиктүү идеологиялык негизде бир багыттуу өнүгүү жолуна чыкканда гана чаржайыктуулуктан кетип ыраттуулукка келебиз. Өлкөнүн атын алып жүргөн түптүрүктүү элдин башаттан келе жаткан салттуу жолу гана элибизди бириктирет. Ал жол Кыргыз жолу, ал жол айкөлдүктүн жолу. Кыргыз жолу дегенде дүйнө түзүлүштү бир бүтүн караган улуттук философиясын, адилеттикке негизделген эл башкаруу коом түзүү тажрыйбасын, чалкыган океандай манасын, элдин мыйзам катары сактап келген каада салтын, узак өмүр жолунда жетишкен руханий жана материалдык баалуулуктарын, керемет тили, макал лакаптары, боз үй, калпак, комуз, саңгыра жана башка кыргыз дөөлөттөрүн элестетебиз. Кыргыз адам болууга өзгөчө маани берилет. Бейлиңди тарытпа, кеңге кең, тарга тар дүйнө. Элдин акыл жебе, атаңа наалат келтирбе, укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп улуулук кылба, түз жүр, ак сүйлө адам бол дейт Кыргыз. Өткөнгө назар салсак, Кыргыз коомунун данышмандардын акылы, бийлердин калыстыгы, байлардын берешендиги элдин кең пейили сактап келди. Атанын салган жолу бар, эненин бычкан тону бар дегендей, байыртан келе жаткан элди курултай аксакалдык, уруулар ынтымагы, үй бүлө институттарын сактап гана тим болбостон, заманбап өнүктүрүп, коомду өнүгүүдө учурга жараша пайдалана билүүбүз милдет деп эсептейм. Бизде шайлоо маселеси кандай болгон? Так айтканда Кыргызстанда шайлоо эмес, тандоо, таануу деген түшүнүктөр үстөмдүк кылган. Хан, бек, бий боло турган башчыларды, эл жакшыларын аксакалдар мындай тандоого салышкан. Керек болсо Манас атаны хан шайлаганда, Рахманкул ханды хан шайлаганда, ошондой окуя болгону мына тарыхчылар отурат, мүмкүн жарыш сөздү айтышат. Данышман кыргыз элинин айкөлдүк принциптерге негизделген өнүгүү жолу боюнча адам населенин табигый мүмкүнчүлүктөрү, укуктары жана эркиндиктеринин адеп ыйманга, абир парасатта ылайык келген жаратман аракеттер гана ар тараптан колдоого алынып, үлгү катары назаланып келген. Кыргыз элинде либералдык ашылтап, табигый мыйзамдарга каршы айбандык багытка алып кете турган зөөкүрлүктүн, түркөйлүктүн жолу колдоого алынбайт. Бул идеологиялык доктрина кыргыз элин эле эмес, бүткүл адамзатты руханий апааттан сактап кала турган кемеңгер жол. Түп бачаттан келе жаткан улуу көчтүн ийгиликтүү уланышын ого жоголо турган заманбап
багыттарыбыздын өзөгүн түзгөн идеялардын топтомун айта турган болсок, уң кишенин бир жараткан, дүйнө түзүлүш бир бүтүн, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок, элдин ынтымагы ийгиликтин ачкычы, бийлик байлык элдики, мекеним алтын бешигим, адилеттик турмуш туттасы, илим билим руханият келечекке шамчырак, элдин абийири улуттук дем жана арнамыз. Идеология бул тарыхый жагдайлардын талабына ылайык мамлекеттүүлүктү бекемдөөчү, улуттук аң сезимди келечектүү нукка бириктирүүчү, элдин эгемендигин камсыз кылуучу түптүү идеялардын системасы. Идеологиянын күчү элдин басымдуу бөлүгүн аң сезимин келечектүү нукка калыптандырат жана ага таасир этүү менен күнүмдүк түптүү аракеттерди ишке ашырат. Ал үчүн алгач идеологиянын ишенимдик, нарыктык, философиялык баалуулуктарын камтыган концепциясы иштелип чыгып, андагы идеяларды ишке ашыруу механизмдери аныкталышы шарт. Идеология бул түптүү идеялардын куралган күч катары улуу максаттарга багыттоочу өзгөчө күчкө ээ. Түпкүлүгүндө эл мекен мамлекеттин кызыкчылыгынан чыгып, адамдагы адеп ыйманды, кечиримдүүлүктү, кеңдикти, коомдогу адилеттикти, бийликтеги жоопкерчиликти ийкем айкалыштыра алган айкөлдүк идеология ар кандай жасалма карама каршылыктарды, тоскоолдуктарды жарып өтүп, ааламдык шайкештикке жол салууга күчү жетет. Адамзат цивилизациясынын тарыхында канчалаган атагы таш жарган императорлор, султандар, хандар, падышалар кылычтын күчү менен дүйнөгө бийлик жүргүзүү аракетин жасап келсе, кийинки мезгилде саясий, аскердик таасир көрсөтүү аркылуу ааламды бийлегиси келгендердин араны жүрүп баштады. Кара деңиздин тегерегинде Афганистанда болуп аткан окуяларды көрүп жатасыздар. Бирок бул жолда жараткандын талабына туура келе бербеген, жаңы кирип келген доордун талабы буга анчейин кошо бербейт. Биз, урматтуу туугандар, жаңы доордун түптүү негизинин бир жагын нукура илим, экинчи жагын руханият түзөт деп эсептейбиз. Дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөлөр илим аркылуу гана ири ийгиликтерге жетишкен. Жашоо турмуштун бардык тармагындагы ишмердүүлүк илимге таянып жүргүзгөндө гана адашуу, жаңылуу болбойт. Эң негизги инвестиция илимге салынышы керек. Анткени ал түпкүлүгүндө өзүн өзү актачуу, рентабелдүү тармак. Дүйнөнүн 9 абройлуу илимий борбору көп жылдык изилдөөлөрдөн кийин бирдей жыйынтыкка келишкен. Кванттык алмашуулардын арты менен жыштыктардын өзгөрүүсү ыкчамдай баштагандыгын айтышууда. Бул деген адам турмушунда жана жаратылыш мыйзамдарында көптөгөн күтүлбөгөн жаңылыктардын болушуна кабар берет. Аалам жандуу, бир бүтүн, тирүү организм. Ал эми адам анын бир бөлүкчөсү. Кыргызга мүнөздүү манастыган сезим, көчмөндүк, кайыпчылдык, материалдык дүйнөгө кайыл мүнөз жаңы доорго өтүүгө кыргыз эли башынан эле даяр экендигин тастыктайт. Даярдык менен мүмкүнчүлүк бириккен жерде ийгиликтерге жол ачылат. Азыр мынакей глобализация, дүйнөлөшүү проблема жаратып атат деп атат. Мен ойлойм, бизге окшогон тарыхы бай, салыштырмалуу чакан мамлекеттер ушул доордо кайрадан прорыв жасап, алдыга жыла турган мүмкүнчүлүктөр ачылып атат деп ойлойм. Аягында абалда чуу боюнча сунуштар. Биринчи, мамлекеттик келечектүү өнүгүү концепциясы түпкүлүктүү элдин улуттук иденттүүлүгүн эске алуу менен илимий талаптарга ылайык аныкталышы шарт. Экинчи, илимий жетишкендиктер менен этно баалуулуктарды ийкем айкалыштырган жогорку деңгээлдеги акысыз билим берүү, медициналык тейлөө, социалдык теңдикти камсыздоо талабы замандын талабы. Билим берүү тармагы доор талабына ылайык түп тамырынан бери жаңыланууга муктаж. Нукура билим гана тоскоолдуктарды жеңип өтүп, жашоого күзгү болуп бере алат. Урматтуу туугандар, бизде билим берүү система боюнча дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдө сааттын көлөмү аз экен, бирок натыйжа жакшы. А бизде ушунчалык көлөмү чоң экен, бирок натыйжа анча жакшы эмес. Ошондуктан билим берүү системасын, билим тарбия берүү системасын кайрадан карап, анын концепциясын иштеп чыгып, ошол керектүү предметтерди эмнени окутуш керек жана кандай окутуш керекке кайра кайрылыш керек болуп атат да. Үчүнчү, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Экономиканы көтөрүү, сот адилеттигин орнотуу, коррупция менен күрөшүү, чек араны бекемдөө, мамлекеттик коопсуздукту чыңдоо маселелерин мыйзамдуу жана салттуу жолдор менен чечүүгө маани берүү керек. Жаман айтпай жакшы жок, дүйнө тынч эмес, элдик кошундарды түзүү зарыл. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, бул кыргыздын канында бар, жоо келатат дегенде 100 000 аскер курай алган эл бул кыргызстар болгон. Азыр деле заман анча эмес, ошондуктан элдик кошундарды түзүү боюнча президенттин сөзүндө да айтылып жүрөт, буга маани берели. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын президенти сунуштаган Кыргыз аалам улуттук программасынын алкагында
улуттук баалуулуктарды системдүү ишке ашыруу механизми болуп бере ала турган Монастор руханий борборун түптөө зарыл деп эсептейбиз. Могу жерде дагы ушул идея менен бирге жүргөн адамдар отурат. Мен убакытты кетирбей кыскартып айтып атам. Өнүгүүнүн кыргыз жолу деген концепция 14-жылы иштелип чыккан. Ага жүздөгөн илимий чыгармачыл интеллигенция катышкан. Аны биз Абдыган Эркебаев Билимдер Академиясында иштеп жүргөндө расмий ал китепчени, концепцияны бергенбиз. Ал жерде талкуулап жакшы баа берилген. Эми ошол концепция дагы толукталып басылууда. Биз эл, мамлекет бир бүтүн болушубуз керек. Келечекте Кудай буйруса, мына Чечтөө кеңеши бизди биримдикке жол салат деп ойлойм. 5-чи, Арсланбаб Чечтөө Кошой Коргонду тарыхый ийик жерлер катары толугу менен коруп алып, боз бөлтөктү мүрзөгө бастырбай, улуттук парк зонасына айландырып, аталган жерлерди туризмди өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүгү катары өнүктүрүү керек. Кече эле мен Арсланбабда болуп келдим. Ал жерде хандар, бийлер, ата-бабаларыбыздын сөөктөрү жатат. Аларды болсо тебелеп, тепсеп, үй салып, жол салып атышат. Ушуну канча жылдан бери какшап айтып келе жатабыз. Коруп алып, ошол жерди бир кичинекей тарыхый этнографиялык музейин куруп, аны ошол бир үлгү боло турган жерге айландырыш керек. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мамлекеттик бийлик өкүлдөрү, бүтүп атам. Өнүгүүнүн негизги шарты жолду туура тандоо. Саясий туруктуулук качан болот? Элдин жашоо турмушу оңолуп, коомдо адилеттик орногондо, таза шайлоо болуп, таза билимдүү адамдар эл башында келгенде болот. Биздеги дагы да болсо туташ кириштин уланып жатышынын негизги себеби өз жолубуздан алыстап кеттик. Ата-бабалардын нарктуу жолуна кайталы, жалпы адамзаттык баалуулуктардын илимий жетишкендиктеринин кыргыз кыртышына өнүп кете турган керектүүлөрүн гана алалы. Аалымдар айткандай, мына күмөлөкчүлүк этностордун, улуттардын изилдеген окумуштуу жок. Ошол аалым айтып атат, бөлөк элдин эрежеси менен жашаган эл өнүкпөйт. Точка. Конфуций айтып атат, элди жол түздөйт деп. Демек, жолдон алыстабашыбыз керек деп ойлойм. Урматтуу туугандар, алдыдагы шайлоону, мыйзамды жана салттуу эрежелерди бузбай, так сактап, ынтымак биримдик менен таза, адилет, тынч өткөрүп алууга чакырабыз. Төңкөрүштөрдү көрдүк. Алдыга жылбай артка кетип жатабыз. Менимче жетишет, андыктан тирешүүнү жыйыштырып, кеңешип алга жылалы, буйруса 21-кылым бул чыгыштын кылымы болот. Анын ичинде кыргыздын кылымы болот деп ойлойм. Ура Кыргызстан, бар болуңуздар, таза шайлоону тынч өткөрүп алалы. Рахмат уюштуруучуларга.